Пайгамбарыбызга салават айтуунун себеби эмне? Себеби ал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сиз менен биз үчүн ушунчалык көп кызмат кылган. Пайгамбарыбыздын биздин алдыбызда акысы ушунчалык көп. Пайгамбардын алдында биз ушунчалык көп милдеттүүбүз, ал милдетибизди биз аткара албайбыз. Ал жакшылыгына рахмат айта албайбыз. Салаваттын мааниси Аллахумма салли ала Мухаммад. О Аллах, ошол рахматты сен өзүң эле айтып койчу деген сөз. Мухаммад алейхиссалам күнү дагы түнү дагы жашоосун элестетип көрсөңүз, мындай карап көрсөңүз, согушка чыккан, оюнчук эмес. Келип алып мамлекеттик ишти кылган, элдердин ортосунда элдештирген, Кур'ан, хадис, шариат, акыйда бүткүл тармагы менен динди түшүндүргөн, үй бүлөсүнө келип алып туруп өзү кийимин жууган, өзү тамак кылган, үй бүлөнү шыпырган, небересин ойноткон, келип алып чарчадым башка деп характерин көрсөткөн эмес. Түнү туруп алып 4 сааттан 5 сааттан намаз окуп ыйлаган. Bir rekattan 4 saat oldu. Bu qanday urmatı tuğan, kim, qaysı adam ушинтип туруп kurbançılık kılады? Kim ушундай kızmat ötөй alады? Siz meni biz üçün abroyun tepselegen, kızları şehit bolgan, qancha деген kurbançılıkты көргөн, жакшылык ушунчалык көп, ага biz rahmat ayta albayбыз. Allahumma salli ala Muhammad. O Allah, sen özüň ele rahmat aytmasаң, biz rahmat ayta albayбыз. Sen özüň Muhammad aleyhissalamды razı kılbasaң, biz Peygamberimizni kılgan mehnetini kadırlap razı kıla albayız. Özüne razı kılıp koyçu degende manisi salavatta.